Урматтуу Бекназар Токтосунович, Ысык көл айланма автожолу 440 километр экен да, жалпы. Ооба. Ошондо азыр аталган мыйзам долбоорун биз колдоп кабыл алынып калса, жол толук кандуу бүтөбү же дагы калабы? Азыркы биз айтып аткан Барскон Каракол участогу каржы менен камтылбаган жалгыз участок болуп эсептелет. Азыр аталган мыйзам долбоорун колдоп берсеңиздер, бул участоктогу каржылоо боюнча бизге мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бүгүнкү күндө биз параллельно ишти аткаруучу компанияны тандоо алуу боюнча бүгүнкү күндө тендердик процесс жүрүп атат. Тендердик процесс бүтөрү менен возможно биз быйылкы жылы май айларында бул жолдун курулушун баштайбыз. Ушул жолду курулушун баштасаңыздар, анан ошондо 440 километр толук кандуу бүтөбү же дагы бир какой-то участоктор калабы бүтпөй? Ушул азыркы айткан 75,2 километрди бүтсөк, Ысык көл айлама жолу толугу менен бүтөт. Толук бүтөт, андан жакшы экен. Аталган мыйзам долбоорун албетте колдойбуз. Анан менде да тактоо иретинде былтыр өзүңүзгө белгилүү болгондой, Кадамжай районуна караштуу Айдеркен шаарында 3,5 километр Айдеркен Гавиян автожолун жасагансыздар да. Мен сизге айттым эле былтыр. Лотоктор калып кетти депчи. Эми азыр лотоктор жок, жолдор четине бузулуп атат да. Кандай болот ушул? Туура айтасыз. Былтыр сиз ушул маселени көтөргөндөн кийин ал жерде проектиде көрсөтүлгөн лотокторду коюу иштерин убактылуу токтотушкан экен. Бирок менде болгон маалымат боюнча бүгүнкү күндө алардын ошол жерге кое турган лотоктору даяр. Жаз чыгары менен ошол астаттык жумуш деп коелук, ошолордун баардыгын толугу менен аягына чыгартып беребиз. Андан дагы жазып алсаңыз, ошол Айдеркен айланма жолу бар, автожол, бул сиздердин балансыңыздарга кирет. Ошондо быйыл колдон келсе бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Андан тышкары Кадамжай районуна караштуу Масалиев аймагында Какыр деген айыл бар. Бул чегара статусун алган, чегарага чектеш айыл, кошуна Өзбекстан менен чектеш да. Сиздер 800 метр жасагансыздардан калган жол ошойдон калып кеткен да. Бул титульный тизмеге кирген болчу, белгилүү себептер менен ушул айыл калып кетти. Бул мен айтканым, ошол жерде Какыр айылында окуучулар 4-5 километрге жөө басып, кошуна айылдагы мектепке келишип билим алат да. Сиздердин балансыңыздардагы жол бул. Ушуну да аракет кылып бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Аталган мыйзам долбоорун колдойм.